Илгери бир жесир аял болгон экен. Анын Асан, Үсөн деген улдары бар. Ошол аял жашаган айылда сансыз, түтөгөн малы бар, бирок абдан ачып көз, сараң бай болуптур. Жарлыктын айынан байкуш аял эгиз балдарын ушул байга жалчыга берет. Асан менен Үсөн байдын торпокторун кайтарып, эптеп жан багышат. Бир күнү алар торпокторду кайтарып жүрсө, күн бозулуп туман түшөт. Боорлошуп, кар жаап, мал көрүнбөйт. Эптеп торпокторду айдап, кечке мал келишсе, 7 торпогунун саны чыкпайт. Аны карап, бери карап, эртеси күнү кеч киржитсе дагы 7 торпоктун дайыны жок. Ач көз бай жини келип Асан менен Үсөнгө «Торпокторду тапмайынча келбегиле» деп буйрат. Күндөр өтөт, айлар өтөт, торпок эмес 2 бала да тайынсыз жоголот. Эне болсо кайгыга чөгүп, чачы куудай болот. Айласы кеткенде күтүүдөн тажап, балдарын өзү издеп жөнөт. Жер кезип, издебеген жери калбай балдарын чакырат. Бир күнү дагы тоо ташты аралап келе жатса, алдынан тоодой болгон 7 өгүз чыгат. Эне баягы жоголгон 7 торпок экенин таанып, мөңдөп ыйлайт. Торпоктор эң талада жүрүп, семирип, жапайы болуп кетишкен экен. Ошондо эне: «Каргыш тийген өгүздөр, силер үчүн 2 уулумдан айрылдым. Жетөөңдүн ташка айлангыла» деп каргайт. Ошол замат өгүздөр 7 кызыл тоодой болгон ташка айланыптыр. Азырда ушул тоолордун арасында Асан, Үсөн деген бири-бирине издеп чакырган балдардын үнү угулат дешет.